Балдарым чогултар. Регион телеканалы кайрымдуулук иштерин чагылдырууну улантат. Бул жолку каарманыбыз Уулкан Пазиловадагы коомчулуктун жардамына муктаж. Ал жолдошу менен 2017-жылы ажырашып, 4 баласы менен калган. Бирок турак жайы жок болгондуктан 4 баласы 4 башка жакта күн кечирүүдө. Азыр өзүм ден соолугума да байлаштуу, ден соолугум эле немеде, белим да ооруйт, белимде грыжа бар. Бир жак көзүм да неме болот. Ошо ден соолугум жакшы эмес да. Ошого иштейин деп аракет кылам, бирок ден соолук болбосо иштеш кыйын экен да. Уулкан Пазиловадагы өзү буга чейин эмгек мигранты болуп, өзүнүн атында мүлкү болбоптур. Аны акыркы жылдары ден соолугундагы көйгөйлөрү дагы кыйнап келет. Учурда эжесинин үйүндө жашап турат. Турмушу болбой кыйынчылык тарткан каарманыбыз коомчулуктан үй же жер тилкесин алууга жардам берүүсүн суранат. Үйүм жок мынтип ар жерде жүрөм, балдарым чогулта албай. Азыр балам 4 балам ошо 4 жакта окууга дагы бара албай, мектепке дагы жөнөтө албай. Бирин жөнөтсөм, бирин жөнөтө албай ушинтип отурам. Азыр бир балам мектепке барбай эле отурат. Анан эми бул эжемдин үйү деле өзү тар 2 комнат үйү бар. Анан өзүнүн деле 5 баласы бар. Анан берде мынтип отуруш деле кыйын экен. Эми ушу мага азыр үйгө жардам берсе үй керек да. Эми балдарым чогултуп өзүм карайын дегем. Чогулта албайм, мынтип үйүм жок, же чегим жок жүрөм. Ошого үйгө жардам берсе жакшы болот эле. Турмуштун кыйчалыш абалында калган тагдырларга кайдыгер карабаган жарандар экранда көрсөтүлгөн номерге байланышып, Пазиловага жардам бере алат. Аклай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.